Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин биз баарыбыз өлүкпүз аттуу тасманын 6-бөлүгүнө чейин көрдүк. Бүгүн ошону улай кийинки бөлүктөрүнө өтөлү. Андыктан даяр болуп калсаңыздар тасманы талдоону баштай беребиз. Спаси меня. Нет. Кызыктуу тасмабыздын кийинки бөлүктөрүнө өтүүдөн алдын Москвадан биздин каналыбызды көрүп жаткан туугандарыбызга маалыматыбызды айта кетели. Эгер сиз жумушуңуз менен алек болуп документ маселеңизге көп көңүл бура албай, убактысы бүтө баштагандыгын байкап калган болсоңуз, сизге жардам бере ала турган туугандарыбыз бар. Агабыз бул тармакта Москвада көп жылдан бери эмгектенип, Москвада эркин жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берчү кагаздардын баардыгын жасап бере алат. Ошондуктан сизге керек болгон регистрация ИНН, СНИЛС, мед китепче, паспорттун көчүрмөсү, Сахарованын жашыл картасы жана башка ушул сыяктуу документтер керек болсо төмөндөгү байланыш сандарга коңгуроо кылып кайрыла бериңиз. +7 903 547 86 17. 7-ci bölüktün başında жоокерлер куралчан келип имараттардын ичине кирип зомбилерди аткалашып, ал жактагы тирүү калган адамдарды куткарып жатышкан. Бирок жоокерлердин бирин жырткыч тиштеп алып, ал өзү дагы зомбиге айланып, жырткыч болуп кеткенине карабай эле аны дагы унаага салып алып кетип калышат. Биз мындан соң сууга секирген Намсоджону көрөбүз. Көрсө ага ок тийбей эле бир аз денесин кырып кетип, суудан чыгып качуусун улантып, андан нары кете берет. Колдору байланып турган каармандарыбызга ончо видео камераны алып келип берип, кааласаңар видео тасма жаздырып калтырсаңар болот. Биз баардыгыбыз жаздырдык десе Намра Сохёко сөз баштап калды. Сен эмне үчүн мени коргоп жатасың? Буга чейин менин атымды бир дагы жолу айтпадың эле. Менин көздөрүм кызарып сага кол салгым келип жатканда атымды айттың. Ошол сөздөрүң мени ойготуп жиберди. Бирок сенин мага кылган мамилеңди түшүнбөй жатам десе Сохёкага жооп берип, мен сага чынымды айтайын, сени көптөн бери жактырып жүрөм. Бирок сен сабакты жакшы окуган өтө бир тартиптүү кызсың. Мен болсо бир кезде мектептеги жаман балдар менен аралашып жүргөмүн. Ошондуктан сага татыктуу эмесмин деп айта албай жүргөмүн десе ага Намра жооп берип, чындыгында мен дагы сени жактырам деп айтат. Ошентип экөөнүн ортосунда жарчурук пайда болуп, эриндер бири-бирине тийишип кетет. Биз мындан соң буга чейин жырткычтарга тиштелип, бирок өзү зомбиге айланбаган инчини көрөбүз. Көрсө булардын кулагы мурдагыдай болбой, аябай акырын нерсени угуп, анан дагы күчтүү болуп калат экен. Инчи бөлмөлөрдүн бирине кирет да ал жактагы балыктарды жей баштайт. Андан соң бөлмөдө мугалимдердин бирин таап алып, эсиңизде болсо мени балдар кыйноого алып жатат десем, сиз мага жардам бербей койгонсуз. Башымды оорутпа деп айтканыңыз эсимде деп жанагы мугалимди тиштегилей баштады. Бул болуп жаткан окуяны алардан алыс жерде турган Намра дагы уга баштайт. Көрсө Намра дагы тиштелгенден кийин кулагы жакшы уга баштаптыр. Бул убакта бийиктиктен түшүп кетип өлбөй алган Квиннам дагы бетин жууп жатып түшүнүксүз бир үндөрдү угуп, ал жерде бекинип жаткан эски досун көрүп калат. Бул бала бир кезде Квиннам менен чогуу кылмыштарды кылып, ага башчылык кылып жүргөн эле. Ошондуктан ал Квиннамды дагы деле башкарганга аракет кылып, сен зомбилерди алаксытып тур десе, муну уккан Квиннам жини келет да анын колун сындырып туруп зомбилерге жем кылып салат. Андан соң ал дагы деле Чхонсанды өлтүргөнгө жөнөп кетти. Бул убакта Намсоджо шаардагы тартип сакчылардын кеңсесине жетип, ал жерде мылтык алып, коолап келген жырткычтарды өлтүрөт дагы мылтыктарды алып алып сапарын улап кетет. Биз билгендей Намсоджо мектептеги Ончо деген кыздын атасы болчу. Анын максаты кызын куткарыш үчүн мектепке бара жаткан. Жаачандар болсо мектептин спорттук залына качып бара жатышып, ал жерден бирөөсү жарадар болуп, жарадар болгон бала калгандарына кайрылып, мен мындан ары баса албаймын, мени таштап койгула, кете бергиле. Мен силерге капа деле болбоймун десе, башкалар аны таштап кеткиси келген жок. Бул убакта каармандарыбыз камалып отурган жерден качууга даярданып жатышкан. Анда Ончо Намра менен Сохёктун колун чече баштайт. Биз билгендей Ончо Сохёкту жакшы көрчү. Чхонсан болсо Ончону жакшы көрөт экен. Бул убакта кичинекей кыз менен жаңы төрөлгөн баланы куткарып алган тергөөчүлөр шайтан араба менен катышып, зомбилерге жеткирбей бара жатышса, ал жакта бирөө жардамга деп эле кыйкыра баштайт. Көрсө буга чейин шаарга келген блогерлердин бирөөсү тамбашка камалып калыптыр. Анда тергөөчү дароо эле ага жардам бергенге аракет кылып шайтан арабадан түшүп, кичинекей баланы шеригине берсе, ал шайтан арабаны айдаган бойдон качып кетип калды. Качууга даярданып жаткан каармандарыбыздын арасынан Чхонсан менен Сохёк сүйлөшүп, Сохёк Чхонсанга мен Намраны жакшы көрөмүн, ошондуктан Ончону менден кызганбай эле койсоң болот. Андан көрө ага жакшы мамиле кыл деп эле алар эшикти ачып жиберишип, атайын парталар менен тосуп, зомбилердин бардыгын ичкериге киргизе башташты. Көрсө алардын максаты зомбилерди ичкериге камап, өздөрү сыртка чыгып кетүү экен. Бирок өңгө келген зомбилер такыр эле түгөнбөс болду. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин гана зомбилердин азайганы байкалып, каармандарыбыз эшикти ачып биринин артынан бири чыга башташат. Бул убакта мектептин үстүндө учак менен тирүү калгандарды издеп жүрүшкөн. Өкүнүчтүүсү каармандарыбыз Тамбашка чыгайын десе, ал жердин эшиги жабык болуп, Тамбашка бекинген бала эшикти сыртынан жаап алыптыр. Ал ичиндегилердин түртүп ким бар деп кыйкырып жаткандарын укса дагы эшикти такыр ачпай, ал жерге учак келе жаткандыгын байкайт дагы эшикти такыр эле ачпоону чечет. Бул убакта камалып калган каармандарыбыз эшикти ачканга аракет кылса,
калгандары келген зомбилер менен бушташып, алардын үстүнө чоң чатыр дыргытып зомбилерге тоскоолдук кыла баштады. Бир маалда эле Сухёк менен Чхонсандын жүрөгүн түшүрүп Квиннам ал жерге жетип келет. Алар буга чейин Квиннамды 4-кабаттан түшүп кетип өлүп калды деп ойлошкон. Бир маалда эле аны көргөн Намуранын көзү кызара баштайт. Анда күчкө толгон Квиннам Чхонсанды кармап алып анын көзүн чукуп салайын деп калган мезгилде Намура аны муун тагырмайт дагы сен эмнеге өлгөн жоксуң деп эле ыргытып жиберди. Көрсө Намура дагы диштелгенден кийин аябай эле күчтүү болуп калыптыр. Бул убакта учак менен келгендер жалгыз баланы куткарышып, бул жерде башка эч ким жокпу десе ал менен башкалардын бардыгы зомбиге айланды. Мени куткарыңыздар деп эле учакка олтуруп кетип калат. Бир мезгилде эле каармандарыбыз ача албай жаткан эшиги ачылып кетет. Көрсө бул убакта тиштелип бирок тирүү калган Инчи ал жердеги буга чейин болгон окуяларды эстеп аябай жини келип, мектепте өрттөөнү чечип ал жерге от коюп жибериптир. Мектептин эшиктери болсо өрт учурунда бардыгы ачылып калат экен. Ошентип Инчи мектепте өрттөйт дагы өзүн аябай бактылуу сезип, эшиктен шайтан араба таап аны менен жыргаган бойдон кетип калды. Бул убакта тамашка чыккан каармандарыбыз учактын кетип калгандыгын көрүп ага жетпей калышып, Чхонсан менен Сухёк Квиннамды көргөнүнө ишенишпей эмне болгондугун түшүнбөй калышып, бири-бири менен сүйлөшүп ойго батып калышат. Биз мындан соң блогерди куткарам деп калган тергөөчүнү көрөбүз. Ал блогердин жаракат алган бутун таңып берип, эми бул жерден кантип кетебиз? Айлана чөйрөбүздүн бардыгы жырткычка толуп калды го деп олтурса эле ал жерге бир автобус келип калды. Көрсө андан качып кеткен шериги автобус таап эле аны айдап жетип келип калыптыр. Анда тергөөчү дароо эле автобустун үстүнө секирип, андан соң блогерди секиртишип, унааны айдаткан бойдон эле ал жерден качканга жетишип калышат. Бул убакта тамаштаган каармандарыбыз ал жерден темир тезек табышып, сос деп жазып койгонго дагы жетишип калышкан эле. Бирок бул нерсе аларга жардам берерине өздөрү деле ишенбей жатышты. Алар кечкилигинде үшүп калбайлы деп бир кезде аракет кылып отту күйгүзө албай жатышса, Намура аларга келип чөнтөгүнөн чыгарып жандырып алка берет. Көрсө эч ким билбегендиги менен Намура чылым чегет экен. Бул убакта автобус менен бара жаткандар жолдон бирөөнү сүзүп алышат. Көрсө бул мектептен шайтан араба менен кетип калган Инчи болот. Анда тергөөчү чыгып анын ал акыбалын сурап жатса, бир маалда эле мылтык таратылып, ал жерге бир топ жоокерлер келип калыптыр. Ошентип кечкирип бир кезде Наён өзү бекинип алган бөлмөдөн чыгып, ал жерден буга чейин каармандарыбыз видео тасма жазган камераны көрүп калат. Ал камераны өзү менен кайрадан бөлмөгө алып кирип, анын ичиндеги видео тасмаларды көрө баштап, буга чейин Кёнсунун үстүнөн кылып койгон ишке аябай өкүндү. Көрсө анын көзүнө Кёнсунун элеси көрүнө берет экен. Биз билгендей буга чейин Наён өзүмчүл өзүн гана ойлогон кыз болчу. Ошондуктан анын бөлмөсүндө тамак аш толтура болсо дагы каармандарыбыз ал жерге келгенде эшикти ачпай коет. Бул убакта от жагып алып чогулуп олтурган каармандарыбыз ар кайсы сөздөрдү сүйлөшүп, мурдагы күндөрүн эстеп бири-бирин тамашалай башташат. Көрсө арасындагы Тысуу деген бала мектептин башка бөлүгүндө зомбилерди өлтүрүп жүргөн жаачан кызды жакшы көрөт экен. Биз ушул жерде дароо эле жааткан кыздарды көрө баштайбыз. Көрсө алар дагы буга чейин келген учакты байкашып, тамашка чыгуунун жолун издей башташкан. Биз ушул жерде Муалим Пактын кандай болуп жырткыч кайлангандыгын түшүнөбүз. Көрсө ал Наёндун артынан чыгып кеткенден кийин аны куткарганга аракет кылып, бөлмөлөрдүн бирини Наёнду киргизип жиберип, өзү жырткычтарга жем болуптур. Бул нерсени эстеген Наён буга чейин эч кимге жакшылык кылбагандыгын түшүнүп, намысына келди байтур баштыгына тамак аш салып, каармандарыбызга жеткирем деп жөнөп калат. Бирок бир маалда анын жанында Квиннам пайда болот дагы менин курсагым ачты деп эле Наёнду тиштегилеп салды. Бул убакта тамашта сүйлөшүп олтургандар бири-бирине жүрөктөгү сырларын айтышып, убакыт Чхонсанга келип калганда ал ушуга чейин эч кимге айтпаган нерсесин айта баштайт. Көрсө алар 10 чобокко кошуна болуп 6 жаштан бери дос болуп жүрүшөт экен. Анда Чхонсан 10 чобого карап, мен сени кичинекей кезимен бери жакшы көрөм. Арадан 12 жыл өттү, бирок айтпай жүрдүм, эми гана айтканга мүмкүнчүлүк болду. Сени жакшы көргөндүгүм чын десе, муну уккан 10 чоо эмне дешин билбей ары жакка басып кетет. Бир кезде Чхонсан анын жанына барса, мен сени ушуга чейин дос тутуп жүргөмүн. Эмнеге мындай кылдың деп эле ыйлагысы келе баштайт. Бул убакта Квиннам терезени ачып, суу түшүүчү түтүкчө менен тамашка чыгып жөнөгөн. Ал бир кезде эч кимге байкатпай тамашка чыгып эле Чхонсанды басып алып, мен сенин көзүңдү чукуймун деп эле коркута баштайт.